Бүгүн Жалал Абад шаарынын Барпы атындагы драма театрында 500 бала катышкан шаар мэринин Балаты майрамы болуп, ар бир жеткинчекке майрамдык белектер тапшырылды. Балаты майрамы негизинен 2 бөлүктөн туруп, биринчисинде мектептерде окуган алдыңкы окуучулар катышса, экинчи бөлүктө жардамга муктаж аярлуу үй бүлөдөгүлөрдүн жана ата-энеси жок балдар чакырылган. Барпы драмалык театрынын артисттери балдарга сахналаштырылган кызыктуу жомокту тартуулашты. Балаты майрамына келгендердин көпчүлүгү биринчи жолу мэрдин балатысына катышып жаткандыктарын айтышат. Аларды атайын уюштурулган оюн зооктор, жомок каармандары жана калаа башчысы менен чогуу бийлеген кызыктырып, шаар мэриясы тарабынан берилген белектер кубандырды. Мен 14-мектепте 4-класста окуйм. Биринчи жолу келип атам. Мага бул жер абдан жакты. Анткени балаты коз жасалыптыр. Анан ар кандай жаныбарлар бар экен. Мен биринчи жолу келдим. Мэрди биринчи жолу көрдүм. Мага жакты, биякта жакшы экен. Биринчи жолу көрүп бийледим. Көп балдар менен тааныштым, белек берди, сертификат берди. Биякта өзүбүздүн ноогатыбыздан да жакшы болду. Жомоктор жакты, бийледик, жакшы болду. Барпы атындагы драма театрдын өнөрпоздору балдардын Балаты майрамын жогорку деңгээлде кызыктуу өткөрүүгө аракет кылышты. Балдарга тарбиялык мааниси бар жомокту сахналаштырып, мектеп окуучуларынын жандуу кызыгуусун ойготушту. Негизи бул Бакыт Жумалиев агабыздын, режиссер агабыздын 5 бармак кантип жаңылды деген жомогу балдарга ошо тарбиялык мааниси бар. Өзүнчө бир мындай бир нерсеге суктанып, ошого эгедер болгусу келгендерге чыгарылган жакшы неме, тарбиялык мааниси чоң нерсе. Эми балдар жакшы эле кабыл алып атат. Жакшы балдардын кабыл алуусу жакшы, убагында кол жабышып, убагында бийлеп беришип, биз менен кошо ойноп атышат жомокту. Иш-чарага Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев, шаардык кеңештин төрагасы Айбек Жолдошов баш болуп, мэриянын, шаардык кызматтардын өкүлдөрү жана ата-энелер катышты. Шаар жетекчилери балдарды майрам менен куттуктап, белектерин тапшырышты. Балаты майрамы балдардын ыр бийлери менен коштолду. Алардын кубанычын бөлүшкөн калаа башчысы келечек ээлерин куттуктап, аларга жакшы каалоо тилектерин билдирди. Ошондой эле шаар бийликтери аларды колдоого дайым даяр экенин айтты. Келечек муундар болгон, биздин эртеңки келечегибиз болгон балдарыбыздын бүгүнкү күндө балатысы болуп отурат. Ошондуктан ушул балдарыбызга ден соолук эң биринчи кезекте. Ушул Балатыда биздин Жалал Абад шаарында активдүү мектеп окуучулары да бар. Ар кандай коомдук иштерге катышкан. Ар кандай катмардагы балдарыбыз бар. Ошолордун баягы тиги катмардагы же бул катмардагы дебестен баарына бирдей жергиликтүү бийлик жаңы жыл балына майрам болобу, башка бир баягындай бир өзгөчөлөнгөн күндөрдө майрамдар болобу, баарына тегиз бирдей карап, бирдей колдоо көрсөтөбүз деген ойдомуз. Эске сала кетсек, шаар мэри тарабынан балдарга арналган мындай Балаты майрамы жыл сайын өткөрүлүп келет. Быйылкы жылы бул майрамды өткөрүү үчүн жергиликтүү бюджеттен 440 000 сом акча каражаты бөлүнгөн. Жумагүл Закирова, Улукбек Баймырзаев, Жалал Абад шаары.